Түздөн. Түз тур. Түздөнү. Ортого. Жолдаш полковник, мобилизациялык резервдик жыйындын өздүк курамы сапка тизилди. Аматсыздар жолдоштор. Катар сапка тизилип, мекен ырын-ырдап марш тепкен бул жоокерлердин аскерге келгенине 1,5 ай болуп калды. Бул аралыкта аскер жашоосуна көнүп, туура марш тебүү, куралды кантип колдонуу керек, мекенди сүйүү баары үйрөтүлүүдө. Таң эрте туруп, сергек жашоого көнгөн жоокерлер тамактануудан соң күнүмдүк машыгуулар менен алек болушат. Түштөнүү учурунда катар сапка тизилип, тамактанууга келишет. Биздин жаш мекен коргоочулар армияда 1 жыл кызмат өтөшөт. Армияга келгенибизге 1 ай 11 күн болуп калды. Армия аябай жакшы, тамактары ham жакшы, баары жакшы, сонун экен. Биз армияга келип атканда башкача ойлогон, бирок армия аябай жакшы экен, мага жакты аябай. Келгенибизде 1 айдан ашып калды, 2-нчи ай кетип атат. Өзүм Баткенден болом. Бул жага келген баардыгы жакшы. Тамагы да абдан сонун, гражданкада жебеген тамактарды бул жерде жеп атабыз. Баардыгы жакшы. Кийин көнүп калдыңарбы ошол боюнча айтканда? Мен Катардагы жоокер Илязов Нурманбет, Ош облусунун Кара-Уза районунан келдим. Келгенибизге 1,5 ай болду. Башына келген 3 күн алдык, адан кийин көнүп кеттик. Тамактары жакшы, 3 мал тамагы берилет. Жаккан тамагы марш. 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 32 жыл толду. Буга карата Ош шаарында жайгашкан 36-806 аскери бөлүктө даярдыктар кызуу жүрүүдө. Армиянын түзүлгөн күнүнө карата шаар тургундарына атайын ачык эшиктер күнү уюштурулат. 36-806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы ачык эшик өткөрөт. Ошого бүгүн аскер техникалар күжүрмөн техникаларды алып чыгып, майлап, тазалап, техникалык абалдарын текшерип, даярдоочулар жүрүп жатат. Мамлекеттин жүрөгү армия. Учурда Кыргыз армиясы күн өткөн сайын күчтөнүп, жаңы техникалар менен камсыз болууда. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү төмөнкүлөрдөн турат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бирдиктүү башкаруу борбору, Коргоо министрлигинин жөө аскерлер жана абадан коргонуу күчтөрү, мамлекеттик чек ара кызматы, улуттук гвардия, ички аскерлердин курамдык бөлүктөрү бар. Булардын ичинен түштүк батыш аймактык командачылыгы, 68 өзгөчө тоодогу аткычтар бригадасы Ош шаарында жайгашкан. Алабука бириккен бронетехникалык батальону жана пулемет артиллериялык батальон, Баткен тоо аткычтар батальону, 24-чү Илбирс атайын багыттагы аскер бөлүгү, Чалгындоо батальону жана 11-чи абадан коргонуу бригадасы. Булардын баары Кыргызстандын тынчтыгы үчүн күнү түнү мекенге кызмат өтөп, чек араларды коргоп келишет.